Москвада генералдын өлүмүнөн кийин маскачандар мигранттар жашаган үйгө кирип барганын көрүүгө болот. Коркпоңуз, бирок документиңиз начар болсо, сизди депорт кылышы дагы мүмкүн. Бул видеону срочно жайылтып коюңуздар. Стамбулда өтө каттуу жер титирөө болгондон кийин адамдар кийимдерин кийгенге дагы жетишпей калышкан. Видео. Сүйүнүчтүү кабар. Путин Зеленский менен бетме-бет жолугушууга даяр экендигин айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Türkiye'de yaşayanlar kanayısıyla yakışımısıyla bize de zilzile boşlandı. Hamma köçegen maskeler bilen çıkanımız da azı. Hamma köçede bize de maskeler de çıkan bize. Путин Зеленский менен түз сүйлөшүүгө даяр. Песков. Уитков менен жолугушууда Путин орус тарапы Украина менен эч кандай шарты жок сүйлөшүүгө даяр экенин ырастады. Бул тууралуу Песков билдиргенин РИА Новости жазды. Булак Кырча медиа. Трамп Путинге наразычылык пикирин жазды. Акыркы бир нече күндө Путиндин жарандар жашаган аймактарды, шаарларды жана шаарчаларды ракета менен аткылоого эч кандай негизи жок болчу. Бул мени балким ал согушту токтоткусу келбей, мени жөн эле алаксытып атат жана банктык же экинчи даражадагы санкциялар аркылуу башка жол менен чечиш керек деген ойго түртөт деп жазган АКШнын президенти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бешкүнгөйдө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин катышуусунда футбол стадиону ачылды. Чүй облусунун Бешкүнгөй айылында 26 апрелде президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Достук арена футбол стадионунун ачылыш аземи өттү. Ага УКМКнын төрагасы Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев да катышты. Кыргыз футбол союзунан билдиришкендей, бул объект Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери курулган биринчи футбол стадиону болуп саналат. Стадион жалпы 2,26 гектарды ээлейт. Батыш жана чыгыш тарабында жайгашкан трибуналар заманбап талаптарга жооп берип, 2563 көрүүчүгө ылайыкталган. Чыгыш трибунанын алдында жайгашкан корпуста футболчулар үчүн жатакана жана ашкана, ошондой эле коммерциялык жайлар бар. Стадиондун батыш трибунасынын алдында 6 кийим чечүүчү бөлмө, мелдештерди өткөрүү үчүн функционалдык жана административдик жайлар, фитнес-зал, VIP коноктор, ЖМК өкүлдөрү, телеэксперттер, беттештин расмий өкүлдөрү жана VAR системасын орнотуу үчүн бөлмөлөр жайгашкан. Бул стадион эл аралык деңгээлдеги футбол мелдештерин өткөрүүгө ылайыкталган. Булак Баракелди. Азыр бул жерде радар турат, знаги нар жакта турат. Азыр 100 метрден чыкпайт. Азыр машина обгонго чыга турган болсо грузовойлордон. Бул жерде полоса дагы жок. Азыр сурайбыз. Assalomu alaykum. Жакшысызбы? Мисолуңуз жакшы. Азыр знактан канча метр болуш керек радар мыйзам боюнча? Мыйзам боюнча знактар 50 метр аралыкта болот. 50 метр эмес да, 300 метрге чейин болуш керек. Муну сен каяктан билдиң? Анан бул жерде полоса дагы сызылган эмес да? Эте полосаны албай атат, бул скоростта болот. Скорость, повышение скорости азыр. Анау жерден снято болот. Азыр мына карап туруң, азыр 60 знаки келет машина. Машина 60 знак келгенден кийин резкий кандай 60ка түшүп алат бу жерге келген машина? Знакка чейин 60ка түшүш керек. Знактан өткөндөн кийин 60 түшүп. Бул правилада жазылган. Жок, азыр мына знакты көргөн машина нар жактан тез келип атат, а? Көрдүңбү? Знактан бияга сен 60тан өтпөшүң керек. Азыр мына радарыңыз сизде 300 метр нар жак коюлуш керек. Анан мына жерде полоса болбосо дагы радар койсо боло береби? Боло берет. Бул скорость алып атат. Бул полосаны встречныйды алган жери үчүн. Бул топко себеби бул жагын эмне гана атат.
мынау аварийный апатчысын участок деп коет. Бул жерге гаилердин берген көрсөтмөсү боюнча гана турулат. Каерге коюш керек экенин дагы келип коюп көрсөтүп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Sen Знак азыр канча метр чыгат азыр мына жерде? Знак ушул жерден бир 200 метр. 200 метр чыкпайт да. Чыкпаса, мында өлчөп коет. Мына бул жагында знак. Эки знактын ортосунда. Бул жакта бир 30 метрде турат. Көрдүңбү? Мына знакты алып атат, знактан бери мынаяктан алып атат. Ушундай кылып туруп биз кылабыз. Бу жерде эч кандай немеси жок. А правиланы билбесең, ушинтип аркылуу сөйлөп бере бересиң. Болду, азыр правиланы майли, азыр мен ошко кеттим, азыр сурап тактап, анан дагы кайра келем, а? Болуптур. Ушуну билгендер болсо, ушул азыр мыйзамдуу турабы же мыйзамсыз турабы? Комментарийга жазып коюңуздарчы. Бүгүн Токмок шаарына келип, президенттин указы боюнча сентябрдан баштап пресс башталды. Ошо боюнча аткаминерлерден, аэропортттордон, прокуратурадан, соттон алып кеттик. Анан ГАИ кызматкерлерин алып кетпесек, арынап көрүп токтодук. Силердин эле китебиңиздер өзүңүздөрдүкү. Жооп берип коюңуз. Бул эмне жол белгиси? Силер буну жакшы билсеңиздер керек, Движение прямо направо. Ушуну көп айдоочулар эме кылат да, адаштырат. Бул деген бир полосага действие береби же на всю проезжую часть бул ошо ушундай болмокчу. Биринчи оңго кайрылыш. На всю полную полосу эмес, оңго биринчи кайрылып кетиш. Түзгө кеткенечи? Түзгө дагы кеткенге может. Канча полоса болсо ошонун баарына действие берет, Жок, экеле полосага. Эки полосага. Түз, оңго. Бул жакта полосаларначы? 3 полоса болсо мисалы үчүн. Бул жерде солго эме жок, знак. Түзгө 3 полоса болсо үчөө тең кетет. Биринчи оңго, андан кийин түз. 5 10 движение прямо автобус. Кайра кайтып. Движение прямо дейм, оң түз кеткенге. Автобус токтогон эмес. Катыр айтып болсун. Автобус знагы токтогон. Токтогону. Жок, түз кеткенге и автобус. Оңго, солго. Аты кандай? 5 11. Эмес, сөз менен. Сөз менен түз эмеге мындай босуп коелу. Тилкенин башталышы дейт, начало полосы. Поезд жолу. Катыраак. Поезд жол эмен кич
акчасын алып коелу. Стоянка запрещена по четным числам месяца дейт. Стоянка запрещена. Bunu bilesiz. Прямо. Ага. Бул односторонний кирпич жол бияка жүргөн жол. Булар легкой, булар токточу жай. Ошол жер стоянка. Токтоо ыкмасы. Токтоо ыкмасы да. Bunu bilesiz. Парковка. Эвакуатор штабында. Үстүнкү знактар Бул ремонтный дорогалар. Сервис ремонтный Лучше. Бул имеет время, вакыты, он же тот. Эмнеликке убактысы? Ремонтный дороганын ошол неме. Ремонттордук, Жок, бул деген эменики да. Иш күндөрү колдонулат. Знак менен сырткары. Бул эң кирпи балкалар иш күндөрү. Бул майрам күндөрү же выходные да. Действует. Мисалы үстүндө парковка запрещена деши мүмкүн, же разрешена деши мүмкүн. Табличка. Так. Түз эмеге артка жүргөнгө болбойт. Түз артка жүргөнгө болбойт. Движение прямо. Ок коелго. Турасы кандай дейт? Каршы кыймылдын алдында артыкчылыгы бар дейт, То есть бияктан кетип атсаңыз эгер сиздики көпүрөлөрдө, сужение дороги болгон жерде бул менен ошондо бул жер менен жүргөнгө болбойт. Артка бул жол белгисинин аты кандай? Ремонт точно. Ок коелго. Көрүүчүлүгү түшүнүк болсун. Каршы кыймылдын артыкчылыгы бар дейт. То есть бул жактан келатканда тияктыкы артыкчылыгы приоритет дейт, знак приоритет, Так. Кийинкиси. Инспектордо батырыңыз, Знактарды көрүп калып атат. Стоп линия. Так. Тактап коелго. Кооптуу ийин дейт. Опасно обочина дейт, Бул Круговая дорога. Стоп. Ага. Окуп коелго аркасынан, Бул оң жактагы тоскоолдуктан качуу дейт. Без препятствий справа дейт. Оң жактан, сол жактан бияка Муну билесиз. Так, бул келиңиз. Эме кылбайлыбы? Коллегаларыңыздан улатпайлыбы? Сизге чоң рахмат. Коллегаларыңызга айтып койсоңуз. Улап берсин сизге. Үчөөңүздөр бияктадагыз, Иш кызматкер. Протоколдорду. Үчүнчү саат кетти. Эң биринчи машинада жүр. Хава кетти. Бүгүн ошол биз эме кылганбыз, Токтош шаарына келип, прокуратурадан сурадык, соттордон сурадык, налоговый жетекчисинен сурадык, мэрге келдик, өкмөттөн сурадык, акимиятка кирдик, айыл өкмөткө кирдик, колдон келишинче баягы азыркы учурда жетекчиликтер, атка минерлер, кызматкерлер ушуну биринчи колдоп берсе, буюрса президент жардам баштап, сиздер айдоочуларга сурап баштайсыздар. Эреже бузгандар үчүн, одоно бул эреже бузса. Достор, ошон үчүн эреже ким бузбаса, одоно түрдө бузбаса, анда инспекторлор тозбойт, буларды сиздерден сурабайт. Бирок өзүңүз үчүн жаттап алыңыз. Азыр биз улантабыз. Сиз кайсыл жактан бөлүнөсүз? Жок, мен биринчи жол.